бөлүп карай турган болсок, туугандар, мен өзүмдүн байкоомдо, мындай журналисттик байкоомдо, коомду орозо маселесинде мен 3кө бөлдүм да. Эң чоң бөлүгү орозо кармабагандар. Биз мына жерде отургандар көзүбүзгө бардыгы эле орозо кармагандай көрүнө берет экен. Эмнеге? Биздин чөйрөбүз оронгондор жана сакалчандар. Ошолор менен жүргөнүбүз үчүн элдин бардыгы орозо кармагандай көрүнөт экен. Эгерде өзүбүздүн чөйрөбүздөн чыгып карай турган болсок, биздин чөйрөбүз кичинекей эле бир нерсе болуп калат экен. Өтө көп эле орозо кармабайт экен. Биздин орозо кармаганыбыз менен алданганыбыз ушунда экен. Тегерегибиз койчу өтө көп орозо кармабайт экен. Көп бөлүгү орозо кармабайт. Эми орозо кармагандардын дагы өтө көп бөлүгү туура эмес кармайт экен орозо. Ниетинен баштап амалдарына чейин орозо туура эмес кармалат. Туурабы? Өтө көпчүлүгү чындап айтыш керек, жөн эле айтып коет да, быйыл орозо жакшы болду, Ана самом деле өзү эптеп өтүп кетсе экен орозо, батыраак бүтсө экен деп турат да. Аны тили менен айтпаганы менен, ага орозо бир түйшүк. Дагы орозо келип калды. Дейиш керек эле да, ал жок. Орозо келип калды. Эмнеге орозонун мындай туура эмес кармалгандыгынан ага оорлук келет. Жана үчүнчү дагы бир катмар бар экен, булар кичинерээк. Орозо кармайт, туура кармайт. Бирок натыйжа күткөн натыйжаны бербейт. Орозонун натыйжасы аябай зор үлүшүбүз бар демекчимин. Мына ушул нерсе алынбай калат. Рамазандан кийинки жашоо биздин Рамазандагы орозобуздун сапатын көрсөтөт. Мисалы үчүн мектепти бүтүп кеттиң, бирок 10 жыл окуп туруп, мектепке барып жүрүп, тез жаз десе атыңды ката менен жазып аткан болсоң, мектепте кандай окуганың белгилүү. Туурабы? Ошондой эле Рамазан бүткөндөн кийин, Рамазанды мектеп дейбиз. Рамазан бул мектеп. Рамазан бүткөндөн кийинки жашооңдо кадимки эле шоркелделер, кадимки эле кемчентойлор, кадимки эле неудачниктер кылып аткан ишти кылып аткан болсоң, демек сен Рамазанда окуган эмессиң. Рамазан начар болгон. Мына ушуну да байкадык. Демек туура кармайт. Таравихте ушу дубалдай турат. Ушундай бир. Койчу бардык нерсени кылат, бирок Рамазандан кийинки жашоосу баары бир Рамазанда бунда косяктар болгонун айтып турат. Күткөн нерсе Рамазандан кийин жок. Түшүндүрө алдымбы? Мына ушул 3 нерсе эмнеден келип чыкты? Карасак, ушул 3 нерсенин биринчиси ушу түркөйлүк жана биз айткан. Биз тамга тааныйбыз, окуйбуз десек мүмкүнчүлүк да бар, үйрөнөбүз десек мүмкүнчүлүк да бар, бирок ушуга биз же даабайбызбы, же убакыт таппайбызбы, жалкообузбу, койчу маани бербейт экенбиз дагы ушул түркөйлүк алып келет экен ушул нерсеге. Дагы бир себеби мококтук. Мококтук деген орусча тупой дейт го. Биз тупой деп бирөөнү урушабыз го. Өзү бул мындай кемсинте турган нерсе эмес, бул оору да. Бирөөнү биз аппендицит деп кемсинтпейбиз да, туурабы, эгер аппендицит болгон болсо. Же болбосо башы ооруган деп урушпайбыз да. Бул мококтук ошондой эле оору туугандар. Өзүбүз али сахар, давление болуп калгандай эле мокок болуп калганбыз. Өзүбүздүн тандообуз мококтук. Мококтук эмне? Адамдын акылы өтпөйт. Өткүрлүгү жок. Бир нерсеге адамдын акылы өтпөйт. Мисалы үчүн мунагу дубалдын нары жагында эмне бар десе, билбейм дейсиң. Билбейм эмне бар экен. Бул мококтук. Эмнеге мунун нары жагында эмне болушу мүмкүн? Мунун нары жагында дагы бир бөлмө болушу мүмкүн албетте. Туурабы? Ушундай эле да, мисалы үчүн мунау айылда суу барбы десе, билбейм, мен барган жокмун аяка дейт. Өткүрлүк болсо айтат, эл бар бекен, демек суу бар. Түшүнө алдыкпы? Мына ушу өзүбүз ыктыярдуу түрдө мокоп алганбыз. Жана бир себеби коркоктук. Мына өйдөнкү экөөсү коркоктукка алып келет. Коркоктук кандайдыр бир чечимдерди кабыл алууда биз ошол кабыл алына турган чечимдерди кабыл албайбыз. Бара турган кадамды таштабайбыз, кыла турган ишти кылбайбыз. Эмнеге? Затында ичибизде өзүбүзгө ишенбестик турат. Орусча неуверенность деп коет. Өзүбүзгө ишенбейбиз. Муну да биз ушунчалык өзүбүздөгү ишенбестикке көнүп калганбыз. Сезбей да калып турбуз да, биз өзүбүзгө ушул маселеде ишенбей атканыбызды. Жөн эле кылгым келбей атат. Жок. Кантип кылгың келбесин, кантип байыгың келбесин, кантип бир жылда 4 жолу умрага баргың келбесин, кантип Эмираттан үй алгың келбесин. Кантип болгону сен аны кылайын деген оюң жок. Эмнеге? Мээ көнүп калган, аны кыла албайсың баары бир. Өзүң сынып, ушул нерсе коркоктук сындырып сени кордукка чейин жеткирип койгон. Түшүнө алдыкпы? Ушу барбы?